Нурпресстен жаңылыктар түрмөгө саламатсыздарбы? Биздин борборго улуттук кардиология жана терапия борборунда миллиондогон акчалар мыйзамсыз пайдалангандыгы боюнча кайрылуу келип түштү. Анда борбордо иштебеген эле адамдарды штатка киргизип коюп, алардын атынан ай сайын айлык акы алып келген. Андан тышкары чет элден келген ири гранттарды максатсыз пайдаланган. Бизге келген маалыматка таянсак, бул боюнча УКМКга арыз түшүп, учурда комитет териштирүүгө алган. Сөз улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талантбек Сооронбаев жөнүндө болуп жатат. Бул маселе боюнча Нурпресс маалымат борбору журналисттик иликтөө жүргүзүп, байма-бай берип турмакчы. Социалдык тармактарда тарап жаткан президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн мурдагы биринчи орун басары Данияр Жаныкуловдун видеосу кечээден бери кызуу талкуу жаратууда. Анда Жаныкуловдун кабинетине киргендер конвертке салган акчаны анын отурган жерине барып, колуна берип жатканын көрүүгө болот. Көп өтпөй мурдагы биринчи орун басардын видео боюнча түшүндүрмөсү тарады. Эч кандай кылмыш же мыйзам бузуу деп эсептебейм. Жанагындай айтылган маселелердин бүт баардыгы ошентип операциядан келгенден кийин туттуктап келгендиги, биз больницага бара албай калдык деп келгендиги бүт баардыгы анык, муну жашыра турган эч нерсе жок. Ошондой эле Данияр Жаныкулов өзүнүн Facebook'тагы баракчасына бул видеону Зиядин Жамалдиновдун бир тууган иниси Нургазы Жамалдинов активисттерге акча сунуштап, соц тармак аркылуу таратып бергиле деп жүргөнүн бир жума мурда укканын жазып чыккан. Оштун мурдагы башчысынын иниси облустук өкүлчүлүктө IT адиси болуп иштейт. Жаныкулов Жамалдиновдун толгон токой мыйзамсыз иштерин билерин жана жалпыга ачыктаарында жазды. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Оштун мурдагы башчысы менен орун басары 1 жылдан бери тирешип келет. Жада калса кесиптештерин дагы 2 командага бөлүп алышкан. Негизи эле 1 айдан бери Жамалдинов улам бир окуясы менен кызуу талкуу жаратып келет. Эскерте кетсек, буга чейин Жогорку кеңештин бир нече депутаты мурдагы президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун мыйзамсыз иш аракетин айтып чыгып, кызматын улантууга акысы жок экенин белгилешкен. Ал эми Ош облусунун мурдагы башчысы эл өкүлдөрүнүн айрым сураныштарын аткарбай койгондугу үчүн аны каралап жатат деп билдирген. Андан көп өтпөй соц тармактарда Жамалдинов менен Төлөйкан айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Султанбек Жунусовдун сүйлөшүүсү жазылган аудио тарады. Анда Жамалдинов айыл өкмөт жетекчисинен өндүрүш багытындагы жерди турак жай багытына өзгөртүп берүүнү сураган. Облустук администрация аудиодо Жамалдинов сүйлөгөнүн тастыктап, бирок аны атайын уюштурулган деп атаган. Зиядин Жамалдинов менен Данияр Жаныкуловдун тереши акыры экөөнү тең кызматтан алып түштү. Бизде кайсы бир бийлик өкүлүнө коррупция менен кылмыш иши козголот. Аны да шоу кылып соц тармактарга таратып алып, кайра ошол козголгон ишти далилдей албай калышабы айтор кылмыш иши кыскартылды же күнөөсү жок деген жүйөө менен иш бармак бастым көз кыстым болуп тынчып калат. Анысы аз келгенсип коомчулук унутуп калды дейби айтор убакыттын өтүшү менен ал адам башка бир кызматка дайындалган учурлар көп эле кездешүүдө. Мамлекет бизнеске шарт түзүп береби же бизнес менен алектенеби? Бул суроо кээ бир компаниялардын мамлекетке өтүп жаткандыгынан жаралууда. Бүгүн эле Аю компаниясынын спирт жана арак чыгарган заводу мамлекетке өтүп жаткандыгы белгилүү болду. Бул боюнча президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында Аю компаниясы 2,5 жылдан бери эркелеп келди. Акыры миллиондогон салыктарды төкпөй акцизди жасалмалап, 12 000 даана жасалма акциз менен кармалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен колго түштү. Баасы 40 миллион сомдон ашат деп билдирди өлкө башчы. Эми спирт менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Бул аракет соц тармактарда көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратууда. Айрым блогерлер белгилүү Аю кустуруу компаниясынын курмандыгы болду деп жазышууда. Башкача айтканда, компанияны ар кандай шылтоо менен ири суммада акча кустурушкан жана анын кесепетинде Аю мурдагыдай күпүлдөп иштебей калышына бийликти айыпташууда. Эгер жогоруда айтылган туура эмес иштерди жасаса, мамлекет алса мейли го. Бирок мамлекет аны иштете алабы же буга чейинки көрүнүштөрдөй эле өткөрүп алып, же иштете албай, же сата албай ортодо таланып жок болобу деген суроо жаралбай койбойт. Белгилей кетсек, Аю компаниясынын негиздөөчүсү Шаршембек Абдыкеримовдун берген маегинде компания 10 000 адамды жумуш менен камсыз кылып келген.
Ысык көлдөгү психоневрологиялык ооруканада үрөй учурган окуя болду. Анда денеси 2 айдан ашык убакыт даракка асылып турган аялдын сөөгү табылды. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор билдирди. Маалыматка ылайык, маркум дайынсыз жоголуп 6 февралда издөөгө алынган. Анын сөөгү 10 апрелде Ак Суу психоневрологиялык мекемесинин аймагындагы балатыга асылып турган жеринен табылган. Милиция аялдын өлүмү боюнча иш козголуп, экспертизанын жыйынтыгы күтүлүп жатканын билдирди. Учурда интернет айдыңында баңгизаттарды жайылтууну жана сатууну уюштурууга атайын акчалай сыйлыкты убадалап көбүнчө студенттер менен мектеп жашындагы балдарды тартып жатат. Буга бир мисал ири өлчөмдөгү баңгизат менен 9 жана 11 класстын окуучуларынын кармалганы. УКМКдан билдиргенде, алар 27 мартта Иса Ахунбаев менен 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан ботаникалык бакчага баңгизаттарды жашырууга аракет кылып жаткан учурда кармалган. Өспүрүмдөрдүн баштыктарынан 11 миллион 857 500 сомго баалана турган баңгизаты табылган. Өспүрүмдөр ушунча көп суммадагы наркотикалык заттарды алып жүргөнүн билди болду экен деген суроо жаралат. Маалыматка ылайык, бул балдар Бишкектеги алдыңкы мектептердин биринде окушат. Андан көп өтпөй ушундай эле ири партияны алып жаткан жеринен Бишкек шаарынын 2004-жылы туулган тургуну кармалган. Комитеттен билдиргенде, кылмыш жаза кодексине ылайык мындай кылмыштар үчүн 14 жаштан баштап мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошондуктан ар бир ата-эне балдарына камкордук кылууга, алардын убакыт өткөрүүсүн жана чөйрөсүн көзөмөлгө алууга, тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырат элек. Ушул жылдын 1-майынан тарта электр энергиясынын баасы 23 тыйынга жогорулап 1 сомду түзөт. Ошол эле учурда электр кубатын чектөөсүз пайдаланууну каалагандарга тариф 1 сом 76 тыйынга төмөндөтүлдү. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Маалыматка ылайык, электр энергиясын 700 киловатт сааттан жогору көлөмдө пайдаланган учурда тариф 2 сом 16 тыйын болуп мурдагы деңгээлде сакталат. Ал эми муктаж болгон үй-бүлөлөр жана жарандар үчүн дагы мурдагы эле, башкача айтканда 1 киловатт саат үчүн 50 тыйынды түзөт. Электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандар үчүн тариф 5 сом 4 тыйын болсо, эми 3 сом 28 тыйынга чейин төмөндөтүлдү. Мындай аракеттер өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга жана керектөөнүн көлөмү динамикалуу өсүп жаткан шарттарда калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жабдуу үчүн көрүлүп жатат. Өкмөттүн маалыматында тарифтик саясатка киргизилип жаткан өзгөрүүлөр энергетикалык жабдууларды жаңылоого мүмкүндүк берет. Анткени алардын 80%дан көбү эскирген абалда. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.